Hello. Саламатсыңар достор, жана саламатсыңар Усейт. Досумуз касы бул суроону чыгарыш үчүн. Бул жерден эң биринчи биле турчу нерсе бул да бир кыскасы могу бир кандай кыйгыз жасагандай болот эми. Шийип бир кыйшак бетте бир нерсе турса, ага таасир эткен күч салмак болот. Ага дайым салмак тикке жерди көздөй таасир этет да, мына бул жер 90 градус. Ушул салмактын эки компоненти болот. Бир компоненти бул ылдыйды көздөй тартат, P синус альфа болот. Экинчи компоненти P косинус альфа. Бул жер альфа болсо, бул жер 90 градус. Бул жер болсо тета болот туурабы. Үч бурчтуктун уголдардын суммасы эмне болот? 90 болот. Ошондо бул жер 90 болгон үчүн бул экөөнүн суммасы 90 болот. Бул жер тета болсо, бул жер дагы тета болот. Геометрия өзүң чийип, чоңойтуп чийип чыкты. Бул тета, бул жерде тета. Анткени бул экөө параллельный да. Жердин бетин, могу наклонная плоскосттун бети менен ылдыйды көздөй тартат да. Тета, бул жер альфа. Ошондо салмак ылдыйды көздөй тарткан үчүн P косинуска көбөйткөндө мына буну берет, бул компонентти. Синуска көбөйткөндө бул компонент берет да, биякты көздөйм. Ошондо бул жерде өйдөнүү көздөй тартыш үчүн кандай күч менен тартыш керек дейт. Туруктуу ылдамдык менен жүрүш үчүн. Туруктуу ылдамдык деген эмне? Туруктуу ылдамдык деген ылдамдануу 0 деген сөз. Ылдамдануу 0 деген эмне? F net барабар 0. То есть таасир эткен күчтөрдүн суммасы 0 болуш керек да. Өйдөгө тарткан күч ылдыйга тарткан күчкө барабар болуш керек. Ошондо өйдөгө тарткан күчтү F деп коелук, ылдыйды көздөй салмактын компоненти бар P синус альфа жана не бар? Сүрүлүү күч бар, анткени өйдөнүү көздөй көтөрүлүп барат. Сүрүлүү күч ар дайым багыт, кыймылдын багытына карама каршы болот. Демек F барабар P синус альфа плюс F сүрүлүү күч. Эми бул жерде информация, кандай информация берилди бизге? Синус альфа дейт, синус 30 дейт. Синус 30 деген 0,5. Сүрүлүү күч бул жерде 0,1 P деп берилиптир. Демек P көбөйтүлгөн 0,5 кошуу 0,1 P. 0,1 P. Анткени сүрүлүү 0,1 барабар 0,6 P болуп калды. Демек 0,6 P менен тартса, 0,6 P эмес, 0,6 бир аз көбүрөөк менен тартса, өйдөнүү көздөй туруктуу ылдамдык менен жүрөт экен.